Я же не у вас спрашиваю. Нашел кому хамить. Бул унаалар Ташиевдики болушу мүмкүн. УКМКнын мурдагы төрагасы милициянын сурагынан чыга элек. Сыртта күтүп турган журналисттер Камчыбек Ташиевдики делеген унааларды тартып алышты. Ал эки иш боюнча күбө катары суралууда. Beni kara gözümdü bekleyin. Beni kara. Men düşmanга tike karagan adamın. Oktan kayıtmagan, ottan kayıtmagan. Elim cerim için canımdı bergenge dayar adamın tuğanda. 17 февралда Кыргызстандан убактылуу чыгып кеткен УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кайра кайтып келди. Учурда ал ийимге чакырылды. Милициядан кабарлашкандай, Камчыбек Ташиев Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча сурак берүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келип ийимдин башкы тергөө башкармалыгында сурак берип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ийимден Ташиев Кыргызнефтегаз боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында суралып жатканын билдиришти. Ийим буга чейин мамлекеттик салык кызматынын күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз сатуу схемаларын уюштурууга байланыштуу иликтөө материалдардын негизинде Кыргызнефтегаздагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында 18 мартта 4 киши кармалган. 10 февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Ал күнү Германияда жүргөн Ташиев бул чечим ага күтүүсүз болгонун айткан. Жапаров болсо чечим кабыл алаарда досуна телефон чалганын билдирген. Өтпөй Кыргызстанга келген Ташиев кайра эле чет өлкөгө чыгып кеткен. 57 жаштагы Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун досу, саясаттагы тандемдеши катары мамлекеттик башкаруу, чечим кабыл алуу ишине түздөн-түз аралашып келген. Ал акыркы саясий окуялар боюнча комментарий бере элек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.